Ассаламу алейкум, жалпы жамаат, таксидешип жаткан мекендештер, коллегалар, агалар, эжелер, инилер, карындаштар, баарыңыздарга кутмандуу кушак күнүңүздөр менен. Туугандар, бүгүнкү видеодо сөз лицензия боюнча болот. Лицензия боюнча мен толук маалымат алып келдим. Именно Горгейге барып, бере турган суроолорду берип, ошол суроолорго жооп алып келдим. Ошол суроолордун, ошол суроолорго кандай жооп алганын айтардын астында, туугандар, бир минут көрүп туруп коюңуздар. Бул бир чети реклама, бир чети колдоо көрсөтүүңөрдү суранам. Себеп дегенде, видеонун ортосунда айтам, парктардын кандай чечиси бар экен деп. Азыркы учурда лицензированный парктар кичине күч алууда. Ошол үчүн туугандар, кимде ким парк издеп, кандай паркка өтсөм экен, кандай лицензиялуу паркка өтсөм экен, кандай ал жактан эмне күтөм экен деген суроолор болгон болсо, мен силерге каки сунуш катары, каки түрткү катары Капитал Бишкек паркын сунуштайм. Жана ошол паркта өзүм эле иштеп атам. Ошол паркка өзүмдө тиешем бар. Туугандар, ошол үчүн кимде ким ушул паркка өтүп, кошулуп, 1-2 заказ кылып, ал парктын офисине барып, лицензиясын карап, лицензиясы менен таанышып, жана офисинде анча-мынча справкалар, анча-мынча жанагындай буйрутма справкалар керек болгон болсо, ошол справкаларды алсаңыздар болот. Бүт бардык справкаларга жана таксиге тиешелүү, балким таксиге тиешелүү эмес нерселерден жардам көрсөтүүгө даяр парк. Надежный парк, орусча айтканда ишеничтүү парк. Ошол паркка кошулуп, мени колдоп коюңуздар. Себеп дегенде, мен деле кичине ал паркка, мен деле мындай адамдар бар, мен артыман келе тургандар, анча-мынча деп кичине мактап койгон жерим бар. Ошондон кичине актап коюшум керек, туугандар. Мен өзүм ошол паркта иштейм, и плюс ошол парктан чыкпай эле иштейм. Себеп дегенде, лицензированный парк бул деген эртеңки керектүү нерсе. 2,5% болгону, туугандар. Анарбек Бакаев 118де жайгашкан. Кимде ким барып туруп, эгерде прямой кошулам десе, ошол жактан кошулсаңыз болот. Эгерде онлайн кошуп койгон мени деген болсоңор, анда 0503 92 82 92 номерине жиберип койсоңор, паспорт права, СТСК, анан номер телефону кошулуу үчүн. Бияктан мен сразу ошондо мени жөнөтүп коем, алар кошот, бүттү, силер уже даярсыңар ушул паркта иштегенде. Кошулуп, как надежный парк катары өзүңөрдүн жанагындай, по-любому ар бир адамдын, такси сферада иштеген адамдын мындай чөнтөгүндө, мына айтканда, бир 5-6 парк бар да. Ошол 5-6 парктын бирөөсү хотя бы надежный болуш керек. Имеется в виду башка парктар надежный эмес айткан жерим жок. Имеется в виду могу лицензияга керектелүүчү документтер жактан жардам көрсөтө турган лицензированный парк керек. Ошол парктардын бири ушул парк болот. Ошентип өзүңүздүн чөнтөгүңүздү сактап коюңуздар. Так, эме боюнча, маалыматтар боюнча. Биринчи маалымат, бул деген маалымат мен кече күнү эмеге бардым. Горгейге бардым. Горгейге барып, бере турган суроомду бердим, саламатсызбы, ушундай, мен лицензия боюнча келдим эле, маалымат алган деп, ГАИ кандай маалымат алганын келдим деп, мен прям ушуну жооп берип атат. Анан кийин сурадым. Могу лицензияга керектелүүчү документтерди чогултуп келгенден кийин деп, мен сөзүмдү бөлүп туруп эле, мына, документтер, ушул документтер керек деп, мага типа перечинди көрсөтөт документтердичи. Анан эми катышып албайсың да, ГАИ да все-таки. Анан жок, байке, мен ушул документтерди болуп алгандан кийин, лицензия колума тийгенден кийин, лицензиянын ичинде номер машина жазылат экен го, маркасы менен десем, ооба дейт. Вот. Мен как машинага авария болуп калып, же машинаны алмаштыра турган болсомчу десем, сен алдын ала неге авария болосуң, антип сүйлөбөй, андай мындай деди. Байке, кечирсиң, тура кантип сүйлөсөм болот десем, ошентип ушундай дейт. Дедим дагы. Как лизингке же болбосо арендага минген адам катары болуп, же машина өзүмдүкү эле болгон кезде деле, мисалы үчүн бир кандай себеп менен бузулуп калышы мүмкүн, же алмаштырышка туура келип калышы мүмкүн, же болбосо башка парктан арендага алып калышы мүмкүн. Ошондо кандай болот, эмне болот десем, анда мындай кыласың дейт. Сен лицензия алыш үчүн жанагы 13 документти чогултуп барасың, 11 документти чогултуп барасың. 11 документтин ичинде сенин парк менен болгон договоруң болуш керек. Ал договорду любой подключашка бере албайт экен да. Аны только лицензированный парк бере алат экен. Ошол эменичи договор между таксистом и между парком. Ошол үчүн айтып аткам, туугандар, ошол паркты тандагыла, издегиле. Азыркы учурда 2,5% бул бардык парктар менен бирдей болушу мүмкүн, аз болбосо элечи. Подключкалар менен, конечно, кичине көбүрөөк. Себеп деген, булардын офиси бар. Офисинде сотрудниктер бар, сотрудниктер иштешет. Ошол негизинде бардык нерсе на законном уровне болот да. Барасыңар, документтерди бересиңер, полностью кошуп берет, лицензия боюнча договорду кылып берет. Анан ошол паркта иштей бересиңер.
основной парк катарылчы. Основной парк деген сөз бул силердин основной паркыңар ошол капитал Бишкек болот. Анан жанагындай пайдалан наркы беркине майдачылар бар да по-любому ошол үчүн анча мынча подключалар иштетсеңер болот да. По факту эми бул честно мен лайфхак жолун айтып атам. А так надежный парк бирөө болуш керек. Ошол паркты мен силерге капитал парк деп сунуштап аткан кезим видеонун башында. Ошол эле кайра паркты рекламалап баштадым го. Өзүм деле ошол паркта иштейм. Өзүм деле ошол паркка тиешем бар. Ошол үчүн туугандар келиңиздер, баарыңыздар кошулуп, колдоо көрсөтүп, ошол паркка бирге иштеп, бирге өнүктөөлү. Капитал Бишкек паркы туугандар 2,5%. Анан лицензия боюнча ошол лицензияны, короче, договорду алып келип туруп, договор ичинде болот экен, жай эмечи, 11 документ ичинде договор да бар экен. Плюс договор аренды. Бул деген нерсе, мисалы үчүн сиз машинаны арендага алып минип атасыз, ошол машина арендалган адам сизге договор жазып берет экен. Нотариальный эмечи, доверенность. Мен ушундага эме ишенимдүү түрдө берип атам машинаны накы берки депчи. Плюс бул жерде парктын машиналары бар да. Как раз таки ошол капитал паркта өздөрүнүн машинасы дагы бар да эми. Жаңы машиналарды арендага беришет. Бирок надо бош машина жок, если чо. Анан ошол бош машина болуп калган болсо, мисалы үчүн келип машина алдыңыз, ошол парк менен договор түздүңүз. Болду, ошол парк менен договор түзгөндөн кийин сиз получается ошол машинаны алганда ошо договор түзөткөнсүз, ушунча убакытка жеп. Лицензия 1 жылга берилет экен получается. Ошондо сиз бул парктан ишенимдүү парктан, надежный парктан сиз лицензия ала алат экенсиз, договор ала алат экенсиз, жана анча-мынча справкалар ала алат экенсиз да. Ошол үчүн ушул паркка келип кошулуңуздар деп эле кайра ёмай тилим буралып кетти го. Ладно, это не суть. Так, получается ошондо түшүндүңөр, ГАИ ошентти, короче. Ушундай, эгерде кандайдыр бир себептен машина алмашып калган болсо, ошол эле машинанын СТС-касын жана копия СТС-касын жана эме пассажирский страховойду алып келесиң дейт, копияны. Болду. Ошо эки документ алып келсең, биз бул жактан сага эме корректировка кылабыз и кайра лицензияны жаңылап берип коебуз. Ошондо лицензияны алган адам, биринчи алган адам бир машина алат экен, кийин кандайдыр бир себептен ошол машинаны өзгөртө турган болсо, ошол жаңы алган машинанын СТС-касын СТС-ка эми не деп коет өзү негизи. Свидетельство о регистрации СТС, да? СТС-ка, да, ошо. СТС-каны анан договордун эмесин, то есть пассажирский страховойдун копиясын алып барып туруп, озгоптоп кой, эмне кылат аны, короче. Ошону алып барып берет экенсиңер, болду. Короче, бир жумада даяр болот деп айтты ГАИчи. Бирок азыркы учурда бир 600 эле адам алыптыр лицензияны общий негизинде. Ошол үчүн бул нерсени дагы узаттырганы возможность кылат, но ошол убакытты күтпөй эле, туугандар, ошол убакытты күтпөй эле паркка кошулуп, парктан кошулуп уже аракетти баштай бериңиздер, справкаларды чогултуп, наркы беркилер чогултуп. Но обязательно лицензирован паркка кошулушуңар керек. Это уже 100% эме экен. Ошол үчүн туугандар, атайын силерге маалымат бериш үчүн, ошол өзүндө пайда болгон суроолорду жоопко алып келиш үчүн мен барып ГАИге барып жолугуп, ушундай деп суроолор берип силерге айтып бераткан кез. Ошол үчүн туугандар, келиңиздер, колдоп коюңуздар, паркка кошулуп, бир заказ кылып көрүңүздөр, бир смена кылып көрүңүздөр. 2,5% бул мындай дей турган нерсе процент эмес да. Анча-мынча мындай арендасын жабыш керек, офистин арендасын жабыш керек, сотрудниктерге айлык бериш керек. Ошол үчүн 0,5% башка парктардан кичине көбүрөөк. Но это небольшая сумма да. Ошол үчүн туугандар, келиңиздер, бардыңыздар, колдоп коштоп, таксиде жакшы кызмат көрсөтүп, таксиде иштеген инсандар да эми. Кстати, эме боюнча, судимость боюнча, мен ошол судимость боюнча катуу сурадым. Справка о несудимостини, мисалы үчүн адам алып келет, анан кийин ал адам билеби же билбейби, канчанчы берене менен, кандайдыр беренелер менен ал иштесе болбойт десем, жок, ал билбейт дейт. Справканы алып келет дейт. Справканы алып келген биз бул жактан ошол лицензияга эмелерди, заявканы толтурганча биз жөнөтөбүз дейт. Жаңагындай эмелергечи, керектүү мекемелерге. Керектүү мекемелер өздөрү карап туруп, короче, бул инсан ушунча берене менен ушундай болгон экен, бул иштесе болбойт деген дагы беренелер бар экен. Ошол үчүн мисалы үчүн судимость деген сөз эми типа жаңагындай, мисалы үчүн мелкий бирдекиге, же мындай алиментке, же болбосо мындай документ жактан, же мындай бир кичине жеңилдетүү сот болгон болсо, ал жумушка эме боло берет экен, ала берет экен. Эгерде бир аз кичине өзгөчөлүк беренелер менен болгон болсо, анда болбогат экен. Ошондо мен обязательно сурадым, туугандар. Ошол үчүн достор, келиңиздер, бардыңыздар, документтер чогултуп, лицензияга так даяр болуп жардам болуңуздар. Жана кимге ким жардам, кимге ким суроо жоопторго издеп жаткан болсо, анда албетте жазып, сурап, анан ошол Анарбека Бакаева 118 2-этаж Капитал Бишкек паркына барып эле сурооңуздар болсо болот бергени.
документтерди обязательно жөнөтүңүз жана ушул паркка кошулуп чогуу иштелик. Барыңыздарга рахмат, барыңыздарга ийгилик.